Саламатсыздарбы? Биздин кезектеги программабыз старт алды. Жалал Абад облусунун Сузак районунда коронавируска, пневмонияга чалдыккан жарандардын саны дагы деле көп бойдон калып жаткандыгы маалымдалды. Эсиңиздерге сала кетсек, Кыргызстанда коронавирус толкуну биринчи болуп келгенде Жалал Абад облусунан алганда Сузак районунда катталган болчу. Учурда райондо дарылоо иштери кандай жүрүп жатат? Абалды кененирээк билүү үчүн биз Сузак райондук ооруканасынын жетекчисинин дарылоо иштери боюнча Орунбаев Данияр Жеңишбековичке аралыктан байланышка чыгабыз. Саламатсызбы? Биз маегибизди баштай берсек, негизи Жалал Абад облусу боюнча алып караганда коронавирустун толкуну биринчи жолу Сузак районунда катталган эле. Бүгүнкү күндө район боюнча абал кандай? Бейтаптар айыккандар көп болуп жатабы? Ошолор тууралуу кененирээк маалымат берсеңиз, канча бейтап дарыланууда, кандай көзөмөлдөр болуп жатат? Саламатсыздарбы, биринчиден баардыгыңыздарды. Анан сиздер берген сурооңуздар боюнча азыр район боюнча акыбал дагы деле оорукуш турат. Ооруп кайрылган адамдар дагы деле көп бизде. Анан бүгүнкү күндө бизде азыр 109 адам ушу пневмония оорусу менен азыркы учурда бизде ооруканада дарыланып жатышат. Анан жакшы болуп чыккандар деле Кудайга шүгүр жакшы көп эле. Күндө бир ондон адам чыгарып атабыз, бирок кайрадан эле баягы эл арасында айтылган биздерден берилген көрсөтмөлөрдү аткарбастан баягы көпчүлүк жерге барып атышат, ошол жерден кайра жугузуп келгендер дагы көп. Анан ошол абал дагы деле курчпойдон деп атасыз, тилекке каршы. Кандай ыкмалар менен дарылоо жүрүп атат бүгүнкү күндө? Мисалы, ыктыярдуу жарандардан дагы түрдүү медициналык жабдуулар келип жатат, алар жетиштүүбү негизи ошол район боюнча алып караганда? Биздин район боюнча медициналык жабдыктар азыркы жанагы кычкырдек концентраторлору деп атабыз, азыркы учурда жетиштүү бардыгына. Андан сырткары биз централизованный кислород койдуп атканбыз бардык бөлүмдөргө. Ошол жерден газ баллон жанакындай кислородный баллондор менен кислород берүүдөбүз. Азыркы учурда жабдык жагынан, аппаратура жагынан кемчилик жок. Анан сиздер айткандай жардамды министрлик тарабынан келип атат, МЧС тарабынан келип атат. Анан баягы кыргыз элибиздин уул кыздарынан учугур эмес, өзүбүздүн элибиз кайра жардам берип атышат. Баягы коомдук фонддор, ассоциациялардан келген жардамдар болуп атат. Азыр өзүңүз айтып өттүңүз, баягы эрежелерди сактабай эле кайрадан ошол ооруга чалдыккандар болуп атат эл арасында депчи. Силер тараптан кеңештер берилет, бирок тилекке каршы баары бир эл талап сактабаса айла жок экен дегендей да. Негизи ушул ооруканадан чыгып атканда, жарандар айыгып чыкканда кандай кеңештер менен жөнөтөсүздөр? Үй шартында эмне талаптарды сакташы керек, эң негизгилери? Эң негизгиси эле бул жерде личный гигиенаны караш керек, өз гигиенаны караш керек, колду тазалап жууп, эгерде мүмкүнчүлүк болсо эл көп чогулган жерге барбоо, барса да такай маскада жүрүү, эл көп жерлерге барганда. Үйдүн ичиндеги баягы тазалоо, жууп тазалоо иштерин кылып туруп, ошолорду гана түшүндүрүп айтабыз. Бирок баягы бизде эми менталитет ушундай да, баягы келгенде сөзсүз бир адам ооруканадан жакшы болуп чыкса, аны көрөбүз дешет, акыбалын сурайбыз дегендер келип калышат, ошо менен эле кайра таркалып кетүүдө да. Анан баягы башка өнөкөт оорулары бар жарандар дагы бул ооруларды коронавирус илдетин жеңип чыгуу кыйынга турат деп айтылган. Ошол эле учурда азыркы учурда коронавирус пневмониядан каза тапкандар дагы баягы башка оорулары бар жарандар ооруну жеңе албай каза таап калып жатат деген сөздөр айтылып жатат да, бул канчалык деңгээлде чын? Ошолор боюнча айтып берсеңиз. Суроо угулду да сизге. Так, каза болгондордун көпчүлүгү ошо сиздер айткандай эле баягы өнөкөт оорусу бар адамдар. Анан көпчүлүк учурда бул жашы өткөн адамдар болуп жатат. Себеби бул жерде оору көбүнчө баягы иммунитети начар адамдарга тийип атат да. Эң эле жөнөкөй мисал айтсак, кант диабети бар, сахар диабет бар бизде.
кант диабетинде өзү кан коюланып турат да, сгущение крови болот ал жерде. А пневмонияда тем более бул еще кошумча болгондо ошодон кандын коюланып кеткенине байланыштуу тромбоэмболия болуп көбүнчө ошол нерседен каза болуп атышат адамдарыбыз. Рахмат. Кезектеги суроо. Азыр мисалы жарандар арасында ар түрдүү витаминдерди колдонуу керек деген дагы сөздөр айтылып жатат да. Мисалы социалдык тармактан эле бизге кайрылуулар келген. Д витамини организмге дейт коронавируска күрөшүүсүнө жакшы жардам береби деген. Ушул боюнча аныктама берип койсоңуз. Кайсыл витаминдер сунушталат баягы иммунитетти чыңдоо үчүн, үй шартында баягы ооруларга туруштук берүү үчүн негизи, алдын алуу үчүн? Эми определенно могул витамин ушундай болуп жардам берет, ошону жеңүүгө деген пока что тастыкталган маалымат жок эч кандай ал жерде. Бул жерде сиздер айткандай бул жөн гана өз иммунитетин көтөрүү керек, ошол эле. Анан моундай витамин могул жерден жардам берет, ушуну жеңет деген тастыкталган маалыматтар жок. Азыркы күнгө чейин негизи ошол март айынан бери эле баягы коронавирус илдети Кыргызстанда катталгандан бери эле жарандар арасындагы баягы бир суроого аныктык болбой жатат да, дагы деле жарандар арасында толук маалымат жете элек. Тактап айта турган болсом, бул кайсы суроо? Баягы бир үй бүлөдөн жаран коронавирус илдети менен жабыркаса, калганына дагы сөзсүз жугат, калганы дагы жабыркайт деген чочулоолор бар да. Ушуга аныктама берип койсоңуз. Бул жерде бул воздушный капельницадан жугат бул оору. Анан ошол себептен эми көбүнчө да бир үй бүлөдө жашагандан кийин жугат бардыгына эле. Но ошол эле кезде жана айтып кеткен иммунитетке байланыштуу да. Иммунитети начар адамдар ушул ооруну оор көтөрүшөт, кыйналышат. Например, ошо биздин эле азыр ооруканага кайрылып жаткан адамдар ошо иммунитети начар адамдар. Иммунитети күчтүү адамдар ооруйт, жөн гана антитела пайда болуп калат, болду, ошо менен өткөзүп атышып калат. Анан буга чейин социалдык тармактан дагы дүрбөлөңгө түшкөн маалыматтар, аудио запистер таркады эле, сиздердин дагы маалыматыңыздар болсо керек. Бир жаран кайрылганда ооруканага алып барбагыла, жакындарыңарды коронавирус илдети катталса дагы үй шартында дарылагыла. Ооруканага барганда кычкылдек концентраты менен, түрдүү жабдуулар менен дарылаганда кайра жарандар ушул каза таап жатат деп дүрбөлөңгө түшкөн маалыматтар тарап, баягы социалдык тармактын колдонуучуларын дагы коркунучка салганда, ушул боюнча айтып өтсөңүз, негизи үй шартында дарыланган туура эмес деп жатабыз. Анан бир чети болсо мындай маалыматтар тарап жатат. Эмне негиз болуп атат мындайларга? Эми көпчүлүк учурда бизге кайрылган адамдар өз үйүндө баягы самолечение кылышып, өзлөрү дары дармек ичип, кээ бирки адамдарыбыз бар укол алышып, башка нерсе кылып, анан баягы өтүштүрүп алгандан кийин, оорулуп калгандан кийин келип атат. Анан ошол себептен келгенде ушу каза таап калса, ошодон айтып атышат да, эми бул ушу ооруканада ушундай кылып атышат деген сөзгө. Анан бул 12-июнда чыккан акыркы приказ бар. Бул салмак сактоо министрлигинен чыккан приказ, 401 приказ. Ошол жерде так даана жазылган. Эгерде акыбалы адамдык оор болбосо, сатурация, бул насыщение организма кислородом деп коебуз. Ошол эгерде 90дон жогору боло турган болсо, аларды азыр бизде жанагы күндүзгү стационарлар ачылбады. Ошол жерден дарыланса болот буларга. Эгерде жок, эки өпкөсүнөн тең пневмония болуп, акыбалы оор боло турган болсо, булар сөзсүз түрдө жаткызып дарыланат бизде. Азыр дагы жарандардын суроолоруна, чочулоолоруна кезек берели. Негизи программада ошол баягы жарандарда кызыктырып аткан суроолорго жооп алып берүү биздин максатта. Буга чейин айтып жүрүштү, мисалы көчөлөрдөн, баягы социалдык тармактарда ар кайсы жерлерден медициналык бет каптардын, колдонулган медициналык бет каптардын ыргытылып жатканы, ташталып жатканы сүрөткө тартылып, ар кандай мисалы пикирлерге түртүп жатат. Ошолор боюнча айтсаңыз, мисалы алардын канчалык деңгээлде кооптуулугу бар да, көчөдө ошол ыргытылып жаткан бет каптардын? Эми бул эгерде коронавирус менен же пневмония менен ооруган жаран ошо сиз айткандай бет кабын көчөгө же башка жерге таштай турган болсо, башка адам ошону кармап же башка контакт боло турган болсо, ошол адамга жугуп калуу коркунучу бар. Кезектеги суроого орун берели. Анын ичинде төмөндөгүдөй дагы божомолдор бар. Спирт ичимдиктери оорудан коргойт деп, оорунун алдын алат деп азыркы учурда колдонгондор арбын экен. Бул практикада кандай болууда негизи? Спирттик ичимдерди ичкенден кийин организмде кан суюлат. Кан суюлат. Ал ошол ичкен убакытта гана.
Кайра ал кандан чыккандан кийин кан кайра сгущение берет да, резкий сгущение берет. Ошол учурда кайра акыбалды оорлотуп коюшу мүмкүнчүлүгү бар. Ошол себептен ал спирттик ичимдери бул жерде жардам берет деген калп сөз. Мгм. Кайсыл мисалы азык түлүктөр дейбизби, дары дармектер жардам берет? Эмнелер сунуштайсыз баягы спирттик ичимдиктердин ордуна? Жарандар эмнелерди колдонуш керек бул суусундуктун ордуна? Бул жерде эми тамак аштарды бул жерде определенный стол белинген эмес, баягы диета коюлган эмес. Мгм. Тамак аштарды жесе болот. А суусундуктар боюнча жөнөкөй подкрана суу, жакшынакай эле бизде жанагы минералдык сууларыбыз бар, ошолордон эле алып, канчалык сууну көп ичсе, ошончолук жакшы кайра ал. Мгм. Анан азыркы мына июль айынан бери кайра күндүн ысык аптабында оору тилекке каршы күчөп кетти. Буга чейин айтылган аба ырайы дагы таасирин берет депчи. Буга эмне дейсиз? Эми бул жерде аба ырайында эле эч кандай немеси жок. Бул жерде жана айткандай эле баягы элибиздин карантинди өзүн өзү коргоону жакшы сактап алгандыгынан эле болуп жаткан нерсе. Билип атасыздар, көрүп атасыздар, азыр мына көп жерге барбаңыздар деп телевидениеден деле айтып атат. Ал жерге келгенден кийин ооруканадан биз айтып атабыз, үй бүлөлүк медициналык борбору, анын дарыгерлери өзүнүн участкаларын кыдырып, үймө кыдырып айтып атышат, чыкпаңыздар, барбаңыздар, көп жерге кошулбаңыздар деп. Но ошол нерсени биз айтып аткан кеңештерди сактап алгандыктан гана болуп жатат. Бул жерде эми аба ырайында эч кандай тиешеси жок. Мгм. Рахмат, биз маегибизди жыйынтыктап жатып, жарандарга, жалпы эле калкка сиз тараптан акыркы сөз, жыйынтыктоо, кайрылуулар, кеңеш болсун. Эми биринчиден баягы бизге келип ушунчалык жардам берип, медиктердин кылып аткан мээнетин түшүнүп, өз көңүлүн буруп аткан адамдарга чоң рахмат. Мына министрлик тарабына чоң рахмат. Милдеттүү камсыздандыруу фондуна, фонд тарабына да чоң рахмат. Себеби азыркы учурда көптөгөн дарылар өткөндөрү жок деп бир социалдык тармактарда чыгып кетти. Андай нерселер эми болгон жок, Кудай сактасын. Керектүү дарылардын баарын алып берип атат. Бул жагын айтып коелу, себеби көпчүлүк келген бизге кайрылган жарандардын көпчүлүгү ошондой суроомен келип атышат бизге. Ал жагынан неме кылбаңыздар, керектүү дары дармектер баары алынып атат. Элибизге болсо ден соолук бардыгыңыздарга. Эң негизгиси мына медицина кызматкерлери тарабынан берилген кеңештерди туура так сактаңыздар. Элге көп болгон жерге, эл чогуу болгон жерге көп барбаганга аракет кылыңыздар. Себеби биринчи очурутта, биринчи орунда ден соолук ар бир жарандын өзү үчүн керек. Анан оору башталганда өз убагында кайрылууңуздарды суранат элебиз. Эгерде кийин оору болуп өтүшүп кеткенден кийин аларды жакшы кылып дарылоо бизге да кыйын болуп калат. Мгм. Сизге рахмат, чарчабаңыздар, элдин кызматында жүрө бериңиздер. Ушу Сузак районунда баягы азыркы дарыланып жаткан бүт бейтаптар айыгып, ден соолукта болсун деп тилейли. Рахмат чоң силерге да. Рахмат сизге. Сузак районунда күнүнө 10дон бейтап жугуштуу илдеттерди жеңип, үйлөрүнө чыгарылып жатат. Бирок гигиеналык эрежелерди сактабастан кайра эле бул илдетке чалдыгып жаткандыгы айтылды. Ошондуктан дарыгер көрсөтмөлөрдү так сактоону эскертет. Спирттик ичимдиктер эч кандай коронавирус илдетин алдын албайт, тескерисинче канды суюлтканы менен адам ден соолугун кайрадан оорлотуп коюшу ыктымалдыгын эске салабыз. Ал эми коронавирус пневмония илдетине чалдыгып, өзүнүн таккан бет каптарын коомдук жайларга көчөгө ыргытып жиберген жарандардын медициналык маскалары башкаларга кооптуу экендигин кулак кагыш кылабыз. Демек, ар бир жаран гигиеналык эрежелерди сактап, өзүнүн колдонгон буюмдарына так болгондо гана өзүнүн ден соолугуна жана башкаларга мыкты айыгышына шарт түзүп берет деген программабыз менен, сөзүбүз менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, бизде бүгүн аралыкта конокто Сузак райондук ооруканасынын дарылоо жетекчисинин дарылоо иштери боюнча орун басары Орунбаев Данияр Жеңишбекович болду. Ал эми мен сиздер менен кийинки программада жолугушам.